Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 10 январь 2024 жыл мен сиздерге западный тарапта жайгашкан, шаарга караган 218 кварталдан сатыла турган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Мына ушундай чоң трассага деле жакын элекен. Бул жерге келиш үчүн сиздер Машина базарга келесиздер. Машина базардан өткөндө Кеңеш айылынан дагы Арабан тарапка бир аз эле жүргөнүңүздөрдө мына ушундай чоң жолдун оң тарабында кызыл заправканы билесиздер. Заправкадан өтүп эле мына аялдаманын бет маңдайында ушул көчөгө кирсеңиздер, бул жагы уже 218 квартал болуп эсептелет. Шаарга карайт. 100 метр жүрүп, сол тараптагы биринчи көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз турат. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү жанагы сатыла турган даяр үйдүн алдына дагы келдим. Чоң жолго, трассага деле жакын экен, кийин келип көрүп кетесиздер. Так, ошо мен айткан көчөгө киргениңиздерде оң тарапта ушул экинчи үй сатыкка чыгып атат. Бул жакта воротасы бар. Өйдө тарабы навес, ачып кирип келесиздер. Ылдый тарабы брусчатка болгон. Жери 6 соток. Анан бул жерде таза суу, свет, местный септик бардыгы бар. Эң негизгиси кызыл түтүгү бар. Анан только акчага сатылат экен, акча керек болгонуна байланыштуу сатыкка коюп атам деп эси мага информация берди. Бул чоң үй туугандар. 3 бөлмөдөн турат. Кирип эле оңго бурулсаңыздар, бул жакта 4 бөлмөдөн турган времянкасы туугандар. Воротага кирип солго бурулсаңыздар, бул жакта так, душ, ажаткана, үй чочок бардыгы ушул жакта, склад. Азыр мен сиздерге мына чоң үйүн көргөзүп берейин, жүрүңүздөр. Анан чыгып калганын кезек-кезек менен көргөзөм. Бул чоң үй 3 бөлмөдөн турат. Так. Анан бул үйдүн артында деле 1 метр месте калтырылган, чек-аралары такталган кызыл китеби бар үй. Ошондон акча керек болгонуна байланыштуу эле сатытам деп мага эси айтты. Так. Ушундай көчөттөр дагы эгилген, чоң үй берип койгон учуру. Сиздер могул эшикти ачып үйгө кирип келесиздер. Киргениңиздерде гостиный болуп калат, ал жак. Караңыздар, бөлмөлөр кеңири. Анан оңго бурулсаңыздар, бул жакта экинчи бөлмөсү туугандар. Ушундай сон. Анан буюм тайымдарды көрүп атасыздар. Эми ал жагын кийин эси менен өзүңүздөр түзмө-түз сүйлөшөсүздөр. Келишип калсаңыздар калтырат, болбосо алып кетет. Бул жактан чыгып эле, бул жакта өзүнүн эшиги бар экен, 3-чү бөлмөсүнүкү. Кирсеңиздер, бул конок бөлмөсү, өтө чоң бөлмө экен. Кийин коноктордун бүт баарын ошол жака алып кире бересиздер. 40 адам кеңири батат экен. Мына жагында 2 бөлмө, бул жакта 1 бөлмө, ошондо жалпысынан 3 бөлмө. Айнек терезелер пластик. Колдон келишинче ушул чоң үй тууралуу маалымат берген аракет кылдым. Эми жүрүңүздөр. Мына жакта оң тарапта жайгашкан ушул времянкасын көргөзүп берейин. Узунунан түшкөн 4 бөлмөдөн турган времянка туугандар. Так. Азыр учурда ээлери времянкада жашайт экен. Эшикти ачып кирип келесиздер. Киргениңиздерде ушундай чоң узун коридору. Оңго бурулуп, мына ушул тараптагы бөлмөдөн баштайын мен. Жүрүңүздөр. Так, ошондо бул биринчи бөлмөсү. Эми кийин бөлмөлөрүн каалагандай кылып бөлүштүрүп аласыздар. Сыра-сыра көргөзүп берип кое берейин. Тез-тез эле. Так. Бул жагы экинчи бөлмөсү. Отоплениянын батарейкалары бар. Көрүп атасыздар. От жагып үйдү кеңири жылыта бересиздер, Кудай буйрса. Азыркы учурда деле үйү жылуу сон болуп турган учуру. Мына туугандар, бул ошондой экинчи бөлмөсү. Бул жактан чыгабыз. Эми жүрүңүздөр. Барыңыздар эле билген кухнясын дагы көргөзүп берейин. Мына туугандар, бул кухня. Жеңилдерибиздин экинчи офиси. Мына вытяжка, газ бардык печкалары деле бар экен. Ушундай. Эми вариант абмен жолдорун жок деди. Сурап көрөсүздөр, балким макул деле болуп калышы мүмкүн. Бул жагы акыркы 4-чү бөлмөсү, детский комната экен. Азыр көргөзбөй эле кой деди, кийин келип көрүп кетесиздер. Анан мына жак узун турган эмне дейт турган болсоңуздар, бул жагы склад экен. Көрүп атасыздар, склад болгон.
керектүү буюмтайымдык бар, ошол жака кийин коюп бересиздер. Эми мына ал жакта кранты деле бар, суу чыгат. Эң негизгиси шаарга карайт, суу кеңири бул жакта. Мына туугандар кошумча емкости деле бар экен, кудугу 1 тонна. Анан ал жери бош орундук болуп турат. Бул жерге 3 очок пландап атканбыз деп ээси дагы айтты. Кийин 3 очокту ушул жака кыласыздар. Же бул жакта летний времянка кылып туруп, мына үйдүн каптал тарабында бош место көргөздүм, ошол жерге деле 3 очок кылсаңыздар болот. Эми каалагандай кылып жайланышып аласыздар, кийин кудай буюрса. Анан туугандар, мына жагы душ. Кадимкидей иштейт. Местный септик бар дедим го. Септикке уланган. Бул жагы мына унитаз бүт бардыгы местный септикке уланган. Мындайча айтканда домдогудай эле условияларды ээси кылып койгон экен. Эми барыңыздарды кызыктырган ушул үйдүн баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, $68,000 бааланды. Анан кеми бар туугандар. Жакшы түшүрүп берем деп атат ээси деле.